Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Стресс бул кыжалатчылык. Ал канчалык көп болсо, ошончолук зыяндуу, ошончолук кооптуу. Андыктан колдон келишинче арылууга, алыстоого аракет кылуу керек. Дарыгер катары мындан арылууга жардам бере ала турган сонун бир ыкманы баарыңыздарга сунуштайм. Эгерде аны колдонсоңуздар, сиздерде баары өтө жакшы болот деп ойлойм. Демек, сиздерден талап кылынчу нерсе бул дептер жана ручка жана жарым саат убакыт. Балким бир айда бир эле жолу, мүмкүнчүлүк болсо 10 күндө бир жолу өзүңүз үчүн жарым саат убакыт ажыратуу кыйын деле эмес деп ойлойм. Андыктан ушуну аткарыңыз. Кааласаңыз үйдө, кааласаңыз кафеде, өзүңүзгө ыңгайлуу, сизге эч ким тоскоол болбой турган жерде каалаган убакта, мисалы үйдө болсоңуз, кечкурун саат 1ден кийин эч ким сизге тоскоолдук жаратпайт. Көчөдө болсоңуз, түштөн үйгө чыккан маалда ишке кайра барганга чейин балким жарым саат убакыт табуу кыйын деле эмес. Эч ким тоскоол болбой турган эң бир бурчка барып олтуруңуз дагы акыркы убактарда сизди кыжалат кылып аткан 10 себепти тизмектештирип жазыңыз. 10 себепти. Балким андан көбүрөөктүр, балким андан азыраак. Мүмкүн болушунча сизди эмне кыжалат кылып аткан болсо, баарын жазып чыгыңыз. Анан Кудайым бизге ойлонуу мүмкүнчүлүгүн берген, ошону колдонуу менен чоң жетишкендиктерге жетсек болот. Ошол тизмеңиздеги 10 көйгөйдүн ар бирине 2ден 3төн, балким андан көбүрөөк туура чечимдерди жазыңыз жана аларды тизмектештирип, бүгүнүнөн тарта эле аткара баштаңыз. Ошондо бардык ошол сизди кыйнап аткан ойлор өзүнөн өзү эле таркап кетет. Андыктан сөзсүз түрдө аткарыңыз. Маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, колдоп коюуну унутпаңыз. Биринчи жолу көрүп атсаңыз, катталып коюңуздар. Сиздер үчүн өтө пайдалуу болгон видео материалдар буюрса мындан ары дагы чыгып тура бермекчи. Мурунку видеолорду дагы көрүп чыгыңыздар.